жана Кубаныч Султан уулу келди. 3-1 урматтуу телекөрүүчүлөр. Эсеп сандары 3-1 жана Кыргызстандын көрмандарынын биздин кубанычыбызга эч кандай чек жок. Биздин спортчуларыбыздын бардыгы азыр Казанат ат майданында, алар Кыргызстанды колдоого да келди жана дал ушинтип өзүңүздөр көргөндөй бул жерде көрүнүш. Азыр 10 номурда казакстандык оюнчу Улан Байтороев эмне кылгандыгын көрдүңүздөр. Атайын келип Кубантайды камчы менен уруп кетти. Салым салгандай эле тезинен бир чапты. Андан кийин алдагы намысы бар жигит эмне айтканын билбейм, бирок бир нерсе айтса керек, андан кийин кайталап экинчи жолу чапты. Мына ушул 2 мүнөттүн ичинде 4 жолу одоно эреже бузулгандан кийин биздин мынакей Көкбөр Федерациянын президенти жана ошол убактагы Көкпар оюну боюнча команданын жетекчиси калыстар тобуна кайрылды. Кайрылып адилеттүүлүктү талап кылды. Себеп дегенде 2 мүнөттүн ичинде 4 жолу одоно эреже бузду. Анын 3-өсүн бир оюнчу бузду. Эрежеге ылайык мындай оюнчу кызыл карточка алып туруп оюндан четтетилиш керек болчу. Ал жерде талап кылганда бул эреже боюнча Көкпар Федерациясынын эрежеси боюнча ар бир эпизод видео көрсөтүү менен коштолмок. Бирок тилекке каршы 35 мүнөт оюн токтоду, барыңар көрдүңөр. Ал жерде башкы калыс эч бизге бир дагы эпизодду көрсөтпөй туруп алды. Туруп ал жердеги жанагы калыстар тобунун арасындагы болгон аябай иш, мындайча айтканда көпчүлүк айта турган иш эмес. Биз менен ошол кабырга кете турган иштер болду ар жерде. Бирок биз айтып кете турган нерсе, Казакстанда дагы адилеттүү адамдар бар экен. Ошондой адамдардын себеби менен биз оюнду улантканга мажбур болдук. Себеп дегенде ошол жарым сааттан кийин келип туруп, алардан бир коопсуздук кызматкеринин бир граждандык кийинген адам экен, келип туруп ошол жердеги башкы калыска айтты. Кыргыздын тарабы эмне деди? Алар айтты, кызыл карточка берсин деп деди. Кызыл карточканы бергиле да оюнду баштагыла. Силер элдин сезими менен ойнобогула. Ал жактагы көрүүчүлөрдүн арасында жаман акыбал каттала баштады. Эгерде эл чабышып кетсе, бул оюнуңар эч нерсеге арзыбай калат. Оюнду баштагыла деди. Ал жерде баш калыс кызыл карточка бербээрин ачык эле айтты. Ал жерде чоң система экен. Бул жерде биз башкы калыс, ана ортодогу калыс дегенибиз менен чоң адамдар аралашкан жер экен. Жок дегенде биз айттык 5 мүнөткө кетиргиле оюнчуну, уланталы дедик. Ага да болбошту, ошол жерде сода болду. Эми 3 мүнөт деп эрежеде жок нерселер айткандан биз президентке көз бирибизди карап күлүп, аттиң ай деп анан кийин ачык сөз ошол жердеги оюнду улантканыбыз үчүн да көп адамдар айыптап жатат. Биз Кыргыздын нарктуу элдин уулдары катары, чоң устаздардын шакирттери катары акылдашып туруп, ошол мамлекеттин биримдиги үчүн 2 дос мамлекеттин биримдиги үчүн, кошуна элдин ынтымагы үчүн бир оюн көп деле нерсеге арзыбайт. Улантып коелу оюнду. Кетип калганыбыз бул баягы конок болуп келгенден кийин ошо уюштуруучу тарапты сыйлабастык болбосун деп мына ачык бардык коомго айталы. Мына Кудайым буга күбө. Мына Рамис Жайламыш Майрамбек чөкөз акылдашып, ушул элдин ынтымагы үчүн жаман нерселер коомдо көбөйбөсүн деп туруп мына оюнду биз баштадык. Болбосо кызыл карточка бербиз баштабайбыз деп барганбыз, бирок ал жерден эч кандай адилеттүүлүк болбоорун көргөндөн кийин, күбө болгондон кийин элестетип көрсөңөр, бүт дүйнө көргөн эпизоддорду биз ал жерден далилдей албай койдук. Анан эми оюн да бул. Бул оюнду биз оюндан да сырткары көрбөшүбүз керек. Бул оюн биз 2 жылдан бери максатыбыз ушул элди бириктирүү. Биздин мына 10 жылдан бери өзүбүз менен өзүбүз ойной берип, ушунчалык баягы балдардагы тажрыйба, ичиндеги бул энергиядай эмне мындай ашып ташып кеткен. Бизге эл аралык оюн керек болчу. Себеп дегенде оюнчуларды, күйөрмандарды бир желектин астында бириктирип, ойноп ошол жакта болгон нерсенин баарын таштап келип, ички ынтымакты, ички биримдикти өнүктүрүү максатында барганбыз. Ал жака биз казак элин, Казакстандын командасын бир уяткарып, утуп бир өзүбүздүн бир деңгээлибизди далилдейин деп барган эмес. Биздин максат өзүбүздүн ички акыбалды оңдош керек болчу. Балдарыбыз чындап 10 жылдан бери өзүбүз менен өзүбүз ойной берип, ушунчалык бир деңгээлге жеткен, баарыбыз билебиз. Барыңар көп болдуңар, биздин балдарга ал жак көкбөрчүлөр эч кандай жагынан тең эмес. Болгондо биз анализдеп чыктык. Ооба, жерден көтөрүлгөн улактын 55%-ын казак тарап көтөрүптүр, 45%-ын биз көтөрүптүрбүз. Бирок биз оюндун жүрүшүндө жекеме-жекеден көп алабыз дегенбиз. Себеп дегенде бир туугандар, бардык адамдар түшүнүш керек. Тайгазан менен бул көкпардын көк жерге ташталган улактын жүрүшүндө айырма чоң. Көптөр түшүнбөй эле азыр баягы эмне болуптур? Утту бир аз эле айырма менен дегендей кылып атпайбы? Жок, бир туугандар. Бул жердеги айырма эмнеде болду? Көкпар оюну боюнча эгерде сен серкени жерден эңип алсаң,
ийгиликтин 70% сен жака жылмаят. Себеби ал жердеги барып туруп жанагы тегерекке серкени таштап коюш эң оңой иш. А бул тайгазанда болсо сен жерден эңгенден кийин дагы ал 30 эле пайыз иш бүтөт. 70% тайгазанга салуу. Тайгазанга салуу өтө оор. Ошондуктан жерден көп мына Казакстандык биздин күйөрмандар, Казакстанда да миллиондогон адамдар бар экен, бизди колдогон баарына ыраазычылык, адилеттүү, мыкты, парасаттуу, табияты бузулбаган адамдар көп. Булардын баарына рахмат айтабыз. Бирок ошол эле убакта оюнду түшүнбөстөн мен көп адамдардын комментарийлерин, багы соц тармакта сүйлөгөндөрүн көрүп ойлоп калдым. Булар эрежени билбегенден ушундай бир ойдо калыш деп. Эреже боюнча көп казак бир туугандарыбыз ойлоп калыптыр. Биринчи таймда жекеме-жекеден кыргыздар алыш керек болчу, экинчи таймда жекеме-жекеден казактар алыш керек болчу деп ойлоп калыптыр. Бирок бир туугандар эреже боюнча жекеме-жекеде аттардын бардыгы маңдай теске коюлуп, ортосундагы аралыкта бирдей болуп, экөө тең даяр болгондо ышкырыктан кийин башталат. Эч жерде казак тарап эңгенден кийин ышкырылат деген жер жок. Биздин эксперттер карап чыккан видео материалдар менен карасак, албетте биз бүгүн оюндун жыйынтыгын четке чыгаруу менен кайрылган жокпуз эч кимге. Андай орган дагы жок, андай максатыбыз да жок. Биз уткан тарапты утту деп эле коебуз. Бирок эсеп 5-1. Буга так видео материалдын баары далил бар. Анын баарын кезеги келсе далилдеп айтып беребиз сиздерге. Бул эреже бузуулар боюнча мындай болду да. Азыр 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын Казакстандын ички көкпар федерациясы өткөрдү. Ал эми көкбөрү дисциплинасын Кыргызстандын ички көкбөрү федерациясы өткөрдү. Негизи максатка ылайык ал эки оюнду тең бүткүл дүйнөлүк көкпар ассоциациясы өткөрүш керек болчу көкпарды. Ал эми көкбөрүнү эл аралык көкбөрү ассоциациясы өткөрүш керек болчу. Булар эми ошо өткөргөндө өздөрүнүн албетте бул оюндарга баа бере турган комиссиялары болмок, бардык талаптар боюнча көп иш-чаралар болмок. Бирок тилекке каршы биз эки ички федерациялар өткөргөндөн кийин эч кандай бир жазаны берүү менин оюмча азыр бир юридикалык жактан мүмкүн эмес. Бирок мен оюндун астында мынакей президентибиз турат. Биз калыстарга айттык. Башкалар кылган нерсени кылбагыла. Себеп дегенде ушундай болуп калды. Көкпар оюнун Казакстан тарап калыстык кыла турган болуп калды оюнунда, көкбөрү оюнунда Кыргызстан тарап калыстык кыла турган болуп калды. Эми бул башынан эле ошондой болгон. Анан биз калыстарга айттык, кандай болбосун жогорку деңгээлде калыстык кыласыңар. Себеп дегенде ар бир калыс, ар бир оюнчу бул жакта мамлекеттин аброю, мамлекеттин жүзү, мамлекетке шек келтирбестен ар бириңер өзүңөрдүн ишиңер так аткарыла деген биз аларга тапшырма бергенбиз. Калыс мындайча айтканда Казакстан тарапка 60% тартып калыстык кылды. Биздин калыс. Биз ага оюн бүткөндө мен айттым, ай Нургазы, эмне кылдың десем, айтат Нургазы, байке баарына ошондой кылдым, себеби оюнду таштап кетип калбасын дедим. Туркиядагыдай кылып оюн бүтүппөй таштап кетип калбасын дедим. Ошон үчүн алардын чапканына, сөккөнүнө дагы, жана тизгинден карман бардыгына мен көз жумдум деп. Эми этегинде дагы көрдүңөр, баягы кол көтөрүү болду. Мунун бардыгы эми мындай да биз көкпар тармагындагылардан дагы биз ал жакта дагы бул Казакстандын жаппай көкпар бар салттуу. Ал жердеги адамдарды да буга аралаштырыш керекпиз. Ал жерде дагы миңдеген ат баккандар, миңдеген ошол балбанды тарбиялаган таза адамдар бар. Алардын да буга тиешеси жок. Буга болгону бир 100, балким ашып барса 1000 адамдын гана себебинен ушундай нерсе болду. Бирок биздин тарбиялуу улакчыларыбыз, тарбиялуу калыстарыбыз, тарбиялуу жетекчилер эки элдин ынтымагы, эки мамлекеттин достугу деп көп нерсе көз жумуп, себеп дегенде майдаланыш биздин көкүрөгүбүзгө, табиятыбызга жол бербейт эле, жогорку деңгээлде кылганга баарын аракет кылдык.